from China. I'm from China. Not China. China, Japan. Not China, not Japan. YouTube channel. Yeah, YouTube channel. Assalamu alaikum. Is it masala tea? Masala chai. Chaya. Жақсы. Assalamu alaikum. Дағы Индияның халқының маған жаққан мінезі бұл дағы шайыр келешет. Еш қашандай наразы болып, камераға тартқанын жаман көрсетпейді. Рұқсат сұраймын бұлардан камераға тартқанын. Қайда бұлар өздері келіп ұшырашып, қонақты сыйлап, дегелі қонақ емес, барлығы бір-бірін сыйлап тұрсақ, көшеде мұсташып, айтышқан сыйда жол көрмедім. Ассаламу алейкум. Дағы Индия жөнді дин бойынша айта кетейін. Мемлекеттің ресми жариялауы жана Википедияның маалыматына қарағанда бұл жерде 80%-дан ашығы индуисттер, 15%-ға жақын мұсылмандар жана қалғандары башқа дин өкілдері. Бирок мен байқашымча мұсылмандар 15% емес, андан тыйла көп. Мүмкін 20-25% болушы мүмкін. Бұл дағы бір саяси жүріш деп есептеймін, себебі орысша меньшинство деп қойдық. Егер мұсылмандардың санын көбірек айтып қойса, бұл жақта мұсылмандардың тәсірі күшейе баштайды. Алардың да қолына билік тиіп, ошондуктан да азайтып айтат қылыш керек. Машалла, juice center. Şöyle su içip кетelim Cömert Bey. You taking the video clip? Yeah, for YouTube. For YouTube, why? YouTube user. Yeah. What's just your email because, ID? No, I do not have any channel. I'm just collecting material. Yeah. Soon I will open. Collecting. That side is Gujri. You all YouTubers are put a chore bazaar like that. क्या बोल रहे हो से बोल रहे तीनों दलाल थी वहाँ चोर बाजार कर को ये मालूम Can you please make a lime juice? lime juice Not lime juice. Sharbat Not lime juice. badam milk. Oh, let's try badam milk. Жоқ. Қайыр сұрағандары жүреді бұл жақта дағыдылы. Name yours. Your name? My name is not Muslim name, but Turkish. Adilet. Adilet. I am from Kyrgyzstan. Have you heard about this country? Kyrgyzstan. It is in Central Asia. Şu sok içeli. Bu badamdan жасалған соқ екен. Sütке қосылып. Мороженое ерітілген деген, ваниль. ले वही फोन Can you give me dragon fruit? Oh, okay. Dragon fruit. Only each 80 rupees. Only each 80 rupees. One each 80 rupees. Give me this. Okay. And kiwi, 2 pieces. 6 each 100 rupees. 5. Give me. Oh, 600. 600. Give me 3. Ah. 3. Okay. Yeah. Okay. Abang. 2 each 150. 2 each. Thank you, sir. Oh, 2 each. Okay. Give me, okay, 2 each. 2 each. Oh. China, Japan. Where are the country? Not China, not Japan. Where are you? Kyrgyzstan. Huh? It is Kyrgyzstan. 150. Then 150, 100, 250. no, 3 each only. 3 for 50 rupees. Hey. 200 I give you. Okay. No, I have little money. Okay. Wait,
You change. No change. उधर है देखो उधर बहुत Сатып алатам, что-то кымбатпы, жагыматпы, драгон фрут 2 штук 150 рупий. Киви 350. Isn't it expensive? Three kiwis, isn't it expensive? Maybe you giving me expensive. This is this one is 350 rupee, yeah? 50. And 150. Sorry. Yeah. Are you Muslim? Yeah? Yeah. Alhamdulillah, yeah, Muslim. Okay. Thank you. Salam alaikum. Walaikum salam. What is your name? Islam also. Islam. Yeah. Salam alaikum. Kettik ошо. 200 рупийге алдым. Базарга келип жөн келбей. Фрукт алып кетейин эми. Базардан чыгып атам. Бул адам азайып уже тынчып калды. Ичинде кирсең шум. Басканга жер жок, сүйлөсөң сөзү болбойт. Машина деле жүрөт, мопед деле жүрөт, жөө жүргүчү деле жүрөт. Түшүнүксүз калды. Автобус кайерден кетет болду экен? Биз бу менен кетпейбиз, только автобус. Только коомдук транспорт. Ушундай жүк ташыганды унутуп калдыңар беле? Силерге эстетип коеюн. Өздөрү кичинекей эле экен, көтөргөнү өзүнөн 2 эсе чоң. Кант камышынын суусун ичип көрдүңөр беле? Азыр алабыз. Бакта көрүп атасыңар да. Бул Бангалордо англиялык 150 жыл мурун курган ордо бар экен. Бунун аталышы Бангалор Пелес, кыргызча ошо Бангалор ордосу болот. Ичине кирейин десем, чет элдиктерге 480 сом экен. 480 сомдук турбайт го ичине кирип. Тем более видеого тартканы тыюу салынат экен. Азыр эң кызыктуусу отурган автобусунда экинчи жолу кетип атам. Бүгүн эртең менен да түшкөм, азыр да түштүм, водитель таанып калыптыр. Бүгүнкү рубрикабыздын аты кокос суусун ашатуу. 40 рупий же 25 рупий дейт, ал бирөөсүн тандап ичебиз. One. Азыр ичип аткан кокостун даамы бир аз ачкылыраак экен, бирок негизи таттуу эле го. Баасы 25 рупий. Это 27 сом. Көчө тынч. Индия үчүн бул көнүмүш азат эмес. Көчө тынч, салкын, таза. Кандай Индия керек? Жанында крикет стадион. Гигантский. Крикетке келпеш керек экен. Индустардын жалгыз жана башка эч нерсеге алмаштырган спорттун бир түрү бул крикет. Крикеттен башка эч бир спорттун түрүн кабыл алышпайт го. Только крикет жана крикет.
ешқандай футбол, волейбол, күреш, бокс ешбири кызыктырбайт буларды. Ошондуктан дагы 1,5 миллиард болгон калкына карабай булар башка спорттон эч ийгиликтүү көрүнүшкөн эмес. Күнү булардын оюнда крикет го. Saat 9:30 болду. Көчөдө адамдар түгөнбөйт. Bunun sebebi bugün India'da çok bayram. Özgürce Hinduist, Sikha, Jaina, Budist dinindeki en manyevi bayram bu Diwali bayramı. Diwali'nin manisi bu. Örtün festivali neni bildirir? Bu degen jarıkты karangıdan çıkkandı, жақшылыкты, жамандыкты жеңген учурдагы bayram. Bayramga көп ойнап көчөгө чыктым. Адамдар мынчалык көп болорду күткөн эмесмин. Бул күнү ар бир үйдө ошо дин кармангандардын үйүндө шам жагылып, фейерверктер атылат. Азыр биз адам көп жерде жүргөндүктөн фейерверк жок. Так адамдар жашаган үйлөрүндө фейерверктерден уктай албайсың. Ошон үчүн да мен чыктым көчөгө, эмне болуп кетти деп. Көрсө майрам экен да бүгүн 12 ноябрь, 2-3 күн уланат майрам. Азыр биз борбордо көчөлөрдөн чыгып, адамдар жашаган жакка келип калдык. Бул жерде байкап атсаңар, фейерверктер атылып атат эле. Башталганына 5-6 саат болуп калды, жарыктар башталган. जो तेरी खातिर करते पहले से ही क्या उसे दिल पाना ओ सालिमा ओ सालिमा Ал эмес биздин хостелге киргендегиде осы шамдар жағып қойышқан. We do not have rice, that's why we eat very rice idli dot var. Күріштен ұннан жасалған тамақ. Very tasty. Yeah. Carnatic food very tasty. Indian one is only veg eating. Non-veg. 99%. I eat meat also. 99. ಚಿಂತೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಪ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಇಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಿಂದೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ಸ್ರಿಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಲೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಹೌ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ not speak only English. I'm here only 5 days. 1 week or 1 week you are here. Then after is going. Yes, I'm going to Chennai, then from Chennai to other county. Only one person you have here. One person you have here. Yes, one alone. Okay, now. Thank you. 핫도 면 아침 나가시는 비어서 혹시? 거기 나가시러 오는 곳이. 나가시는 지역한 거야. 그 진도 가는데 거기. Tamam, o var. Tamam'ın bağınca sana mısın?
рұқсат тоғыздық, яғни ақшасын төлейбіз. How much? Okay. Есепті болады, дайылар көпше қойдым оқшет. Сен бары қошылып 75 рупий болып 80 сом. 80 сомға жер болмаға скидка қойды. 75. Өте арзан. 5 rupees. No change I will give you next time. Окей. 5 рупийді алып қалды. Кейінгі келгенімде берем дейді. Thank you, goodbye. Бүгінгі рубрикабыз тамақтану. Бүгін күн салқын 23 градус, бірақ футболка чанды. Ал бізде самуса дегенде. Самуса one. How much is this? 12 rupees. 12 rupees. 12 рупий екен, где-то 13 сом екен. Қазір лезде ашып береміз. $12. Thank you. Сидели самсы. Самса, вегетарианский самсы içinde. Can I film this? Can I? How you do this? Bunun içinde piyaz. Ya bir tara foto. Piyaz, hamur birleştirip aralashtirilgan hamur play. Are you from China? Are you from China? Not China. What, Nepal? Not Nepal also. It's What? Kyrgyzstan. Pakistan? Kyrgyzstan. It is Kyrgyzstan. other country. Şunun bарын жасайды, анан кейін майда урулат булат. Эң артында мында самса болуп калат. Pazarın içindeyim, ama tatlı olsun bari. Өтүчүнүн фотосуңарда сигналды. Себеби жок эле баса өчөт. Эч кандай себеп жок сигналга. Эми булар эмне баса болушат деп сигналды. Түшүнбөйсүң эч. Aldı avtobusga жетишип калышым керек эле да. Бангагорда бүгүн акырча күнүм. Эртең эртең кетем, анан кол бошто. Постелде жөнүрө жата билбейин деп. Айланып шаар көрүп келейин деп басып интернеттен карасам, англисче кино бар экен. Леонардо Ди Каприо англис тилинде. Ошол деген Nexus деген торговый центрге келип, чогуу кино көрөбүз азыр. Буну албетте иштеткен уруксат жок. Мына өнүк болгон десиңер, Индияда көчөдө эле эскалаторлор бар. Бул жактында эми кинотеатрына келип коелу. 290 рупий экен, Индия үчүн кымбат, конечно.
бирок булардын Канада деген тил, бул жергиликтүү тилдин аты. Канада жана хинду тилдеринде көбүнчө болот экен бул штатта. Окей. Акыркы жолу шаарды көрсөтүп коеюн. Ай, түшкөндө жөн чөткөн места эскалатор иштетпейт. Асфальтга борбору Nexus. Обычный торговый центр. 3-нче этажга чыгып калдым, 2-нчи этажга. Кеч керек болот, попкорнду магазинден алып киного кирсем, уруксатпы же киргизбейби? Ондай көрөйүнчү. Азыр 5 мүнөттөн кийин кинобуз башталат, кирип калыш керек. Кинодон чыктым. Кинода Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, мен тааныган актерлордон катышкан жаш кино экен. Аябай узак болду, 3 сааттай болду ошо. Анан мага киного көргөнүм эмнеси жакпады. Ызы-чуусу көп экен аябай. Биринчиден билет алганга эле бир 5 мүнөттөй күттүм. Бир кассада бир эле адам иштеткен, ызы-чуулар көп. İçinde tekşerip ne var ne yoksun kanda. Анан кийин попкорн алган, попкорндун 400 рупий чыкты. Аябай кымбат болду. Ошого ишим büyük. 400 сомдо жедим го бирокчу. Ошо азыр хостелге карай кетип атам. Бастан 1 сааттай басат экен. Автобуска түшсөм, бул пересадка экен. Анан экинчи пересадкага жакын эле ошол жакка барам. Мен өзү азыр шаардын кайсы бурчунда экенин билбей, хостелден алыс жакта жүрөм. Автобуста күтөйүн десем жарым сааттан кийин келет экен. Жөлө жүрөм өзүм билбеген райондордо. Не болуп кетет, мен тонап кетеби, же бирөөлөр сабап камераларымды алып коебу? Ал мен ал жөнүндө ойлонгон деле жокмун, бирок эч кабатыр болбой. Себеби Индияда бир да өзүмө мындай жаман мамиле кылган адамды көргөн жокмун, жолуктурган жокмун. Күндүзү, түндөсү бардыгы ак ниет, жардам көрсөтүп, жардамга колун сунган адамдар. Мына болбосо не деген район? Бангалордо мен ошо 8 күндөй калдым. Мага бул жердин эң жакканы климат, аба ырайы болуп атат. Себеби Индияда климат ар кайсы штатта ар кандай болуп өзгөрүп турат. Мисалы Кочиде же эртең мен бара турган Ченнайда аба ырайы мындай эмес, ысык жана дем болот. Себеби ал жак океанга жакын, деңизге жакын, жери ным. Жамгырда көп жайда мен турган өзүңөр байкасаңар мынакей жерлери чаң, Кыргызстанга окшош. Кыргызстанда да ушундай жайында чаң болуп калат го. Бирок күн жакшы салкын, азыр кечкисин 20 градус Цельсий. Ушинтип жалгыз өзүң билбеген өлкөдө, өзүң билбеген шаарда кечинде жүргөндө башкача сезимдер болот да. Эч кимди тааныбайсың, эч нерсени билбейсиң. Могу деле да христиандардын мүрзөсү экен. Христиандардын эстеликтер турат. Бизге окшош эле. Көмгөндө бизге окшош эле көмөт. Анан бул жерде христиандар, мусулмандар жана индуисттер, кришнаиттер, кыскасы көп диндин өкүлдөрү чогуу жашашат, урушпай, талашпай, ынтымактуу эле жашашат бардыгычы. Ошо Бангалордо акыркы ужиним азыр тамактан муну чыгарбай эле коеюн тамактанганымда. Окей. Тамактанганды чыгарбай эле коеюн.
This is how he dance. You found it or it's yours? Yeah, it's my daughter. So, yeah, she's my daughter. Hey, some problem? Is there a problem? No. Oh, thank you.